Eli boyu biznesте күтүүсүз келген кризистер, кардарлардын маанайы, ойчушулардын бардыгы бир кооптуу абалды пайда кылат жана бизнестин ишкерликтин эң күчтүү көрсөткүчү анын ийкемдүүлүгү. Бир формадан башка формага өтө алат, бир аудиториядан башка аудиторияга, бир сунуштан башка сунушты кыла алат да. Ал үчүн бизнесте варианттар керек. Мисалы үчүн жөнөкөй дүкөндө вариант жок. Сен бүгүн продукт сатып атып, элдер башка жака кетип калган болсо кийим сатышың өтө кыйын. Же болбосо бүгүн кыздарга сатып аткан товарыңды эртең эркектерге сатышың аябай кыйын да. Перепрофилировать этиш аябай кыйын. Ошон үчүн бизнес эгер ийкемдүү болсо, ал момент өзгөрө алат. Интернетте ушул аябай оңой. Эмнеге интернетте инструменттер аябай көп. Бул аудиториядан иштеп атып, бул аудиторияга өттүң. Бул алектен иштеп атып, бул алекке өттүң. Бул сунушту кылып атып, бул сунуш. Сегменттер, баа тарифтер укмуш мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Анын үстүнө маркетингдин 80ден ашык концепциясы укмуш мүмкүнчүлүктөрдү берет. Ошон үчүн интернетке көчкүлө деп үгүттөгөнүбүз ушундуктан. Ар кандай кризиске, ар кандай кырдаалга варианттар өтө ийкемдүүлүгүн камсыз кылат ишкерликтин. Изилдеп көргүлө.